Assalamu alaikum Kırgızstandыктар жана достор. Бүгүнкү мына шаарга чыгып бир нерсени байкадым. Кээ бир жерлерде бензин А92 30 сомдон сатылып атат. Заправкаларда 36, 37, 40ка чейин да. Мен мындай түз ушу Абылгазиевке анан 120 депутатка кайрылып атам да. Силер эл душманысыңар да. Силер элдин канын соргучусуңар. Силер жетим, жесир, үйү жок тордун ырыскысын соргучусуңар. Абылгазиевке түздөн-түз кайрылып айтып атабыз. 20 сомдук бензинди эмнеге 35-40 сомдон сатып атасыңар? Дүйнөдө бүт нефтинин баасы түштү ушу илдеттин себебинен. Эмнеге ошону кыргыз эли үчүн пайдаланбай элесиңер? Бул биринчиси. Экинчиден, силер мейли масканын акчасын контроль кыла албадыңар, көзөмөл. Унду көзөмөл кыла албадыңар, дарыларды көзөмөл кыла албадыңар. Мейли тармакта көп иш болду дедиңер, жетишпей атабыз деп. Бирок ушу бир эле бензинди көзөмөл кылып бериңизчи, урматтуу Абылгазиев жана 120 саткын. Силерге минтип айтпасак уже биздин чамабыз жетпей калды мына. Соцсеттерден да кайрылып атабыз. Бүт кетирген кемчиликтериңер каш кайта көрсөтүп атсак дагы чара колдонбой элесиңер. Мына бир эле себебин айтайын. Бензинди өз баасына түшүрсөңөр, аз дүйнөлүк баадагы 25 сом, 30 сомго түшүрүп берсеңер, таксинин баасы арзандайт. Дары-дармектин баасы арзандайт. Азык-түлүктүн баасы арзандайт. Bir областтан bir областка кетүүнүн жеткен таксинин жол киреси арзандайт. Бензинге бул кара алтынга бүт дүйнөнүн экономикасы байланып болчу да. Мына силер себепсиз эле илдет Алланын өкүмү менен келип нефтин арзандатты. Эми ошого бир жакшы чара колдонуп туруп, нефти трейдерлер чакырып туруп бир иш чарасын келтирип туруп, сүйлөшүп туруп арзандатып бербейсиңерби? Мына силерге талап. Анан жалпы кыргызстандыктарга кайрылам. Мынакей Facebook'та элдик көзөмөл деген ачылды. Ошо группага кошулуңуздар. Президентке, Абылгазиевке 120 саткынга кат даярдалып атат. Илдеттен келген $500 миллиард бизди да көзөмөл катары эл кирсин. Биз көрөлүк, биз көзөмөлдө эле коелук. Биз наблюдатель катары, байкоочу катары көргүбүз келип атат. Канча маска алдыңар, кайсы экономикага канча миллиард жумшадыңар, кандай келишимде ошо МВФтен дагы башка чет элдик уюмдардан кандай максатты алганыңарды. Ошондуктан Абылгазиев премьер-министрге дагы бир кайрылам. Билбейм эми. Келечекте бирок сизди сөзсүз мыйзам алдында жооп берет деп мен 100% ишенем. Анткени мыйзам алдында сиз ушу илдет убагында кыргыз элин бүт рычагдар бийлик колуңузда болуп, кыргыз элин тың чыгарып кете алган жоксуз. Бул деген өтө сиздин шалакылыгыңыз, өтө кесипкөй эмес экениңизди жана лидер катары такыр бир сыпатыңыз жок экенин көрсөттүңүз да. Баарыңызга рахмат. Ассаламу алейкум достор. Мен төрагабыз, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Арысбековичке кайрылуу кылайын дедим. Мүмкүн болушунча бөлүшүп, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар, достор. Урматтуу Дастанбек Арысбекович, сизге акыры кайрылганга мажбур болдум да. Канчалаган видеолоруңузду көрүп атабыз, канчалаган выступленияларыңызды көрүп атабыз. Сизден биз абдан суранат элек. Өзүңүздүн намысыңыз болсо, жигиттик касиеттик сапатыңыз болсо, сизге канчалаган сын пикирлер айтылып атат, элди канчалаган нааразычылык болуп атат.
өзүңүз эле арыз жазып кетип калсаңыз жакшы болмок. Сиздин башка чет өлкөлөргө, коңшу мамлекеттерге Кыргызстанды, өзүңүздү эле эмес, Кыргызстанды абдан уят кылып жатасыз. Сиздин выступленияларыңызды көрүп алып, кирерге тешик таппай калып атабыз. Мында жалпак тил менен айтканда, кирерге тешик таппай калып атабыз да, урматтуу Дастанбек Арсбекович. Кичине бир жака кайрыларда, эл алдына чыгарда, дүз эфирден чыгарда кичине даярданып, кача бы жаттап алып, анан так чыкпайсызбы? Анткени сиз экинчи адамсыз да мамлекетибиздечи. Сиз Кыргызстандын өзүңүздүн эле эмес, Кыргызстандын авторитетин кетирип атпайсызбы чет өлкөгөчү? Мага достор чыгып атат, Россиядан, тияктан, бияктан, Европадан жазып атышат, силердин төрөгаңар кантет депчи. Кичине даярданып алып чыгыш керек да, урматтуу Дастанбек Арсбекович. Менден кетсе кечиресиз. Бирок чындык ошондой ачуу болот. Сизге караганда мына 3-4 класстын балдары так конкретно сүйлөйт да. Бул нерсе абдан уят да. Бул абдан уят нерсе да, мында жоопкерчиликти сезиш керек да. Жоопкерчилик сезип эл алдына чыгып аткандан кийин вы лицо государства чыгып атканда конкретно даярданып, грамотно выступленияларды кылбайсызбы? Качанга чейин сиздин комедияларыңызды көрүп жүрө беребиз? Биз уже тажадык, уялып бүттүк. Мындай кичине намыс деген болсо өзүңүз арыз жазып кетип калбайсызбы? Ушинтип эле отура бересиңерби? Былтыйып эле ачылган камырдай болуп элечи. Уят да, булчу аябай эле уят да. Мына Казакстандан выступлениеңизди көрүп атабыз. Өткөндө мына выступление кылыптырсыз, аны көрүп атабыз. Биздин мындай кашыктап чогулткан авторитетибизди мындай чөмүчтөп төгүп бүттүңүз, урматтуу Дастанбек Арсбекович. Кичине намыс деген касиет болуш керек да. Жигит болгондон кийин канчалыган сын пикирлер айтылып атат, кетиш керек да. Жөн эле отура бербейчи. Бул эмне спикерлик сиздин менчикте болгон менчик местаңызбы? Бул деген мамлекеттики, бул элдики. Сиздерди эл шайлаган. Депутаттар анан сизди шайлаган. Элдин үнүн угушуңуз керек да. Ал силердин менчигиңер эмес да, менчикте отура бергилейчи. Бир жолу болду, ладно дедик, 2 жолу болду, ладно дедик, 3 жолу болду, 4 жолу болду, 5 жолу болду, 10-чу жолу болду. Качанга чейин отура беребиз ушинтипчи? Премьер-министрге жазган письмоңузду окудук, аны көрдүк. Бергенеде 10 сөз болсо анын 9-у ката болуп атат. Айла жок мен выступление кылып атам, айла жок. Чет мамлекеттен достор бүт иностранец досторум бар тең жазып атат Facebook'тан. Урматтуу депутаттар, жогорку кеңеш депутаттар, мында чара көргүлө да. Өзүңөрдө мында жоопкерчилик алып, жоопкерчиликти сезип, мындай ишти алып бара албай аткандан кийин алмаштырбайсыңарбы башка спикергечи? Силер да отура бересиңерби, команданы күтүп коюп, не дейт болду экен деп элечи. Бул уят нерсе да. Менден кетсе кечиргиле, бирок мен чындыкты айтам. Мени коркутам деп ойлобогула.